Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана көрөрмандары. Биз бүгүн өлкөдөгү болуп жаткан саясий кырдаал тууралуу жана ошондой эле ушул бүгүнкү күндүн чоң маселеси болгон кемпир абад суу сактагычы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто президенттин коомдук жардамчысы Айдар Калмурзаевич Халиков болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчы. Куш келипсиз. Коомдук жардамчысы катары президенттин ушул бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга кандай баа бересиз? Бүгүн кандай болуп атат? Акыбал кандай? Эми кырдаал оорлаштырганга аракет жасашып атат. Оппозиция маскасын жабынгандар, булар оппозициялар деп айтканга болбойт. Булар бузукулар, элди түшүнүп бүткөн. Эч качан бир элге пайдасы тийген эмес. Же болбосо мындай эле алып карасак, жанагы ЛГБТ гейлерди колдогондор эле чыгып, бир күн эми булар патриот болмуш болуп чыга калып эле кемпир абадты шылтоолоп, бийликти жаман көрсөтүү максаттары. Сиз тагыраак айтканда жанагы ошол бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү тууралуу айтып атасыз. Рита Карасаатова, Рашан Жээнбеков бардыгы эле ошо немелерди колдоп жүрбөдүбү? Буга чейинки жанагы эски саясатчылар дагы аралашпадыбы? Асия Сасыкбаева, Бектур Асанов дегендей мындай көрүнүктүү Азимбек Бекназаров мисалы үчүн аларга мындай тиешеси жок да. Эми алар тууралуу кандай айтасыз? Алар тууралуу деле бир эле мен эмес, элдин дагы пикири мындай жакшы эмес да булар жөнүндө. Мисалы 2010-жылдагы өзбек-кыргыз кагылышында Ошто ошо алдын алыш керек эле. Бектур Асанов губернатор болуп отурган ошол убакта кайра жанагы сепаратист Кадыржан Батыровду ээрчип жүрбөдү. Ананчы жардамчысындай болуп ээрчип алган видеолору бар го азыркыга чейин. Ошондон эле байкаса болот. Ошондо эле мисалы Бектур Асановдор элдин назарынан калган адамдар. Да, ошондуктан буларга эч ким ээрчибейт дагы буларды. Буларга эл да ишенбейт. Анан буларды ойлогон максаттарга жете албайт. Эми анчалык алсыз боло турган болсо, бүгүнкү бийлик аларды камоонун зарылчылыгы бар беле бүгүнкү бийликке? Эми үйүнөн курал чыгып атса, үйлөрүнөн. Анан кийин жанагындай записьтер чыкпадыбы? Сүйлөшүп аткан жерлерде. Даже граждандык согуш чыгышыны өздөрү билип турат. Граждандык согуш чыгып кетеби деп айтып атат. Ал дегени бизде курал болсо дагы, башка болсо дагы эл бийликти колдоп турат. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдоп турат. Ошондуктан эл булар тарап болот, бийлик тарап болот. Анан граждандык согуш чыгып кетиши мүмкүн деп айтышып атат булар. Сизде бул жерде бүгүнкү ушул коомдун ичинде ролуңуз өтө чоң да. Коом менен азыр бийликти байланыштырган адам катары сизде бүгүнкү күндө кызматыңыз дагы, милдетиңиз дагы чоң. Ошо менен бирге эле алар биздин Кыргызстандын жарандары да. Өз оюн айтууга, өз оюн ушул Кыргызстандын ичинде пикирин айтууга мындай кысым болуп аткан жокпу? Жок, мен антип ойлобойм. Мисалы, ошо искусствону мына представительдери да, мисалы ырчы бала барды го, ат ким эле жанагы кемпир абад жака барып өзгөнгө барды го, сөгүнүп, ырдап, ошол өтөк макын. Ошол мүмкүн барбы? Башка мамлекетте эмне кылат? Мейли биз Кыргызстанда демократиялык өлкөбүз дейли. Бирок ошол эле башка эле демократиялык өлкөлөрдө дагы жөн койбойт мындай кылып сөгүп неме кылса. Мындай айтканда матам сөгүп атат. Туурабы? Ошо мүмкүнбү? Обязательно камашыш керек. Закон бар, мыйзам бар, сакталыш керек мыйзам. Анан кийин үйүнөн курал чыкса да, сөгүшүп атса да, башка кылып атса да, демократия деп үн чыкпаш керекпи? Демократия деген анархия эмес, анархия менен демократиянын айырмасы чоң. Булар каалагандай кылып атат. Беспредел. Уже камалгандары абдан туура деп эсептейм. Давно камаш керек эле. Эл айтып атат, мен элдин арасында жүрөм ар качан. Эл айтып атат, эл нааразы буларгачы. Бизге тынчтык керек деп атат. Биз мындай стабилдүүлүктү каалап атабыз. Эми мындай өнүгүү жолуга түштүк деп атат. Булар келип эле анан дезинформация таратып, шылтоолоп кемпир абадты чыга берсе болбойт да бул. Анан дагы бир мамлекет өнүгүү жолуга суроо да. Ушул жерде мындай атын тагыраак айтып кетиш керек. Жана Атай Бейшенбек деген активист жигит, анан Эрлан Бекчороев ушундай болгон дагы бир жигит экөө ал жыйынга катышпаса деле мындай камалып кетти деген пикирлер бүгүн жогорку кеңешке чейин көтөрүлүп атат да. Булар тууралуу пикириңиз кандай?
Эми булар Булар эми мындай болду да, булар өткөндөгү биздин тажик менен кыргыз баягы кагылышуусу, жанагы Тажикстан баскынчылыгы деп эле баалайм мен өзүм жеке пикиримде. Ошол учурда булар маалыматтык чөйрөдө, маалыматтык согушууда Кыргызстанды алга сүйрөп кеткен жигиттер да. Бүгүнкү күндө ошолордун кандайдыр бир жакшылыктары эсепке алынбай бир камалып кеткен сыяктуу. Алар ошол жыйынга барбаган дагы экен. Жок, эми мындай алганда буларды мен деле күнөөлүү деп айтпайм. Мисалы, эми тергөө башталат. Алар кошулду жанагыларга. Бир чыр чыгарабыз, төңкөрүш жасайбыз деген немелерге чакырууларга шерикпи булар менен. Ошону тергөө аныктайт, неме болсо чыгарат. Мен ойлойм чыгып кетет бул балдарчы. Муйсео дегенде эмгектери бар. Берки эски мындай эски каршыкыр деп коет го, эски бөрү деп. Ошондойлор чыкпаш керек. Бул элди талабы, сураныч эмес талабы, чыгарбасын деп атат. Элди аралап жүрүшпөйт булар. Көрдүңөр го? Качан элди аралап койду? Элди оюну, элди мнениесин эч качан укпайт, уккан да эмес. Эл менен эсептешип да койгон эмес. Эми келип эле патриот болуп чыкканы, анан ар кандай жала жаап, бийликке күнөөлөп, буларды ордуна алып, төңкөрүш жасаш, бул мыйзамга да туура келбейт, антиконституционный неме болот да бул. Эң чоң суроо азыркы бүгүнкү күндө ушул тема баягы сизден уга турчу жооп ушунда Кемпир-Абад боюнча. Кемпир-Абад боюнча мисалы мен угуп жатам, мен Өзбекстанданмын. Мен ошондон улам сурап атам да, Өзбекстан чек арада жашап, анан Кыргызстанга көчүп келген адам катары. Өзбекстанды ошо Кыргызстан менен чек ара жерде жашаганмын. Биз жашаган жерде де 100% кыргыз болгон. Ушундай неме болгон болсо бул жагы Кыргызстан уже. Ошо жерлер мисалы 97-жылдардан кийин 96-жылдардагы неме Өзбекстан зым тосуп чек араларын такташты баштады. Биз мисалы пакта терет элек. Окуучу мектепте окуучу болуп жүргөндө пактага чыгат элек. Ошол жерде бизде эми талап күчтүү болот эле. Бизде территорияда Өзбекстан территориясында пакта калбайт эле. Кыргызстан жакта дагы төмөн деп коет. Ошол жерде дагы пакта келет эле. Булар онча талап күчтүү эмес бекен. Турат эле да көзүбүзгө кете эле, теришпейби депчи. Бизге деме норма бар деп, план бар деп, норманы аткарбасаң жазаланат эдик. Ошондуктан неме кылат элек. Ошол союз убагында Кыргызстанды жери деп эсептелип келген да. Биз өтпөй жүргөнбүз ошол жерде. Өзбекстан бийлиги дагы, башкасы дагы ошо Кубасайды Найман деген поселогу бар. Ошондон кийин эле Кыргызстан башталат. Ошол жерде мисалы Кыргызстан деген жагыбызды биз эсептеп жүргөн, бийлик эсептеп жүргөн. Сиз Өзбекстандык катары Кыргызстан деп эсептеп жүрсүздөр. Кыргызстан деп эсептеп жүргөнбүз эми ошол убакта. Анан кийин эле 97-жылдары зымды тосушту баштады. Ошол жанагы биз Кыргызстан деген жерлерди алып койду Өзбекстан. Ошондо чыгышпай беле. Ошол убакта 97-98-жылы Адахан Мадмаровтар, Бектур Асанов, Азимбек Бекназаровтар деле болгон болсо керек эле бийликте. Мен кайсы жылдары келгенин анык билбейм. Мен 2013-жылы көчүп келгенмин Кыргызстанга. Алып койду. Анан бизди астыбызда Керкеданский водохранилище деп коет. Ошол бар эле. Биз барат элек. Ошо кыргызстандыктар бүт ошо южный берег деп коет, северный берег. Ал жагы Өзбекстанга карайт эди, северный. Биз деле барат элек, анда чек ара жок эле. Бирок Кыргызстан мал багат эди ошол жерде. Кыргызстан эле ошол жергечи. Я Керкедандын бир тарабы. Бир тарабы Кыргызстан эле. Ошону дагы 97-жылдарда зым тартканда Каримов бийлигинде. Ошондо не то что беректен баштады, о бир 3-4 километр бер жактан келип эле кыргыздарды жанагы айылынын астынан эле кетти тосупчу. Ошондон эмнеге үн чыкпады? Мисалы биз дагы ошо кыргызбыз, мисалы Кыргызстан үчүн күйөбүз. Жинибиз келет ошол жерде калдыра береби дейбиз. Майли биз Өзбекстанга калды деп сүйүнбөйбүз ал жерде мисалы. Немеге Кыргызстан карабайт? Кандай башчылар Кыргызстанда кандай бир бийлик турат деп туруп бизди жүрөгүбүз ооруйт эди ошол. Акаевдин убагында эле. Акаевдин убагында. Анан кийин эле кечегинде карасаңыз, азыр сиз деле барып жүрөсүз да ошко жалдап аткан. Жолдо ошо стратегический жолдо баратканыңызда эле жолдо
неме кеткен эле, туурабы? Зым кеткен Өзбекстанга. Чегара. Мурда болгон эмес да ошолор. Ошого чейин алып кеп койду. Мисалы Араванда дагы ошондой. Азыр Садыр Жапаров бийликке келгенде ушул Кемпирабад мисалы мен угуп атам, мен Кемпирабадты жакшы билбейм. Бирок бирөө жакындай албайт эле деп айтышып атпайбы? Жакындай албай жаткан болсо, демек бул Садыр Жапаров азыр камчыбек Ташиев Өзбекстан менен неме кылып кайра алып атат экен да, чогуу иштетели деп. Бул сенин жериң эмес экен. Давай онан көрө биз неме кылайлы деп, чогуу иштетели деп атат. Бул кандай жер сатканга кирет, мисалы? Азыр мисалы ошо Араванга кетсе, ошо жолду, стратегический жол, оштон кете турган Араванды жол. Ошондо дагы баргансызбы, барбаганбысыз, жолду этегинен кетет. Зымчы Өзбекстан. Көп эле жерде бар андай. Ошолорду жылдырып атпайбы? Ол бизге пайдабы, зыянбы? Азыр биздин убактыбызга Өзбекстандын президенти мындай түшүнүктүү жакшы адам келди. Кыргыздарга бир немеси, бир өчү бар, же болбосо башканда жаман көз карашы жок адам келгенден азыр биз кайта утуп атабыз. Бул Кемпирабадтын азыр берилишине кээ бирлер мындай бир факты катары жанагыдай картадан чийип көрсөтүп атат да, мына бул жердин баары Өзбекстанга өтүп кетти. Суу көтөрүлсө бияктын баарын тиги Мирзаев тозот дегенге чейин азыр айтылып атат да. Ушул жагындачы. Мисалы азыр жана карта менен көрсөтүп атышпайбы булардыкын? Эми картаны ала турган болсоң, кайсы жылгы карта? Мисалы ошо Кемпирабадты бергенде Усуалиевдин убагында берилген экен. Кемпирабад ошол убакта Шахимардан деген жер бар, бизден ол Ферганадан ар жакта. Ошолорду берген экен. Эми причем бул жерде эми Садыр Жапаров ошол убакта берилген болсо, бул берилип кеткен нерселерди, мисалы, ошо мурдагы президенттер эмне үчүн неме кылбады? Ушул вопросту көтөрбөдү. Потому что бийлигиден коркту. Эл неме кылат деди, көтөрүлүп кетет деди. Жашырып келген. Ошону чечкенге бир духу жеткен эмес буларды. Садыр Жапаровдун духу жетти ушуга. Ушуну чечейин деп атат, тактап алайын деп атат. Мына Казакстан менен да азыр Токмокко баратканда жолду карап көрсөңүз, ошо зона бар. Бул болбойт да андай жер. Ошону Адахан бери берген деп атпайбы эл? Мисалы Адахандарды убагында ошо эски бийликти убагында. Ошондой стратегический жолду жанынан берсе болобу? Өзүң ойлочу. Бир эле эки эле танкыны коюп койсо жабылып калат ал жер. Киргизип койсо. Бир ротаны киргизип койсо. Өтө албайсың. Тажиктар агрессия жасагандай жасайм десе. Хорошо, Казакстан менен чечилди граница маселеси. Кытай менен чечилген граница маселеси. Өзбекстан менен чечип коюлду деп атат азыр. Бүтүрүп коюлду деп шашып атканы ошондон болуп атат. Садыр Жапаров да. Анан кийин тажик өзү кала берет агрессор болуп, бизге кире албайт. Керек болсо өткөндө ким ушул убактыгача айткан? Жанагы демаркация немесинде чечишип атканда, ошо чегаралар каралып атканда, камчы сунуш киргиздим деп атпайбы? Горно-Бадахшанды жерге талды айтып, ушул убакытка чейин жерге талды Горно-Бадахшанды, Тоолу-Бадахшанды. Бирөө ушул сүйлөшүүлөргө кое алганбы ушул маселени? Бул кыргызды жер эле го деп. Туура? Камчы айтып атат Камчыбек Ташиев. Ошо жерде болсом жанагы неме деп коет эле, тажиктарда анклав бар го. Сох ол немеде Өзбекстанда Ферганага карай. Жанагы азыркы бизде жана төрт көчөдөн өткөн. Ошол жерде айтып атат го, давай элини неме кылайлы деп, мисалы. Жерге талды көчүрөсүңбү, кандай кыласың? Жерге талды бересиңби, алмашсаң ошонтип алмаш болсоң, буну бизге бер деп атат. Туурабы? Көчүрүп кет болсо тажиктарыңды деп атат. Ошо жерге тал жака биз кыргыздарды алып келип алайлы бул жака деп. Туурабы? Ондой маселени бирөө тарыхта бирөө көтөрө алган эмес. Союз убагында дагы корккон. Башка эмне десе ошону айтып турган. Азыр ушул чегара маселесин чечүүдө баягы кээ бир жерлерде жанагыдай жашыруун сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан депутаттарды да атайын бир кысмак алып добуш бересиңер деген сөздөр чыгып атат деп айтылып атат да. Ушундай нерселер бар азыр коомчулукта айтылып атат. Ушундай нерсе чындыгында болуп атабы? Ону мен кандай сөздөр болуп аткандан кабарым жок, бирок любой мамлекетте сүйлөшүүлөрдө мындай болот. Жашырын сүйлөшүүлөр болот. Эми бардык нерсени элге билдирип неме кылышпайт эми. Мисалы азыр Өзбекстанды блогерлери, журналисттери чыгып атпайбы? Хорошо, что бийлиги бекем.
Мирзияевтин андай эле биздегидей эле башаламандык жок. Биздегидей болсо Мирзияевти жеп коет эле. Ал жерде мыйзам бар. Ал жакта мыйзам иштейт. Немеден аштыңбы, чек арадан аштыңбы, өттүңбү, уже жооп бересиң. Ошондуктан азыр жашырын нерселер болот да. Өзбек тарапта эле эртең чыгышы мүмкүн да. Бизге айтып эле атпайбы, интернеттерде көрүп атасыңар да, журналисттер көрүп атасыңар да. Ушунча жерде берип бересиңби деп Мирзияевга каршы айтып атат. Ошондуктан бул сүйлөшүүлөрдө сөзсүз андай неме сөздөр деле болот да, элге билгизбей турган сөздөр деле болот. Анан азыр ушул мына биздин атайын ушу каналдан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул бүгүнкү мындай бир түшүнбөй турган баягы элдин кандай деп ойлооруна мындай башы жетпей турган акыбал болуп атат да. Азыр элге эмне дейт элеңиз сиз президенттин кеңешчиси катары мына бүгүнкү кырдаал тууралуу? Кыргызстандын элине. Садыр Жапаровга мисал өзү кыргыз эли ишенип, өздөрү түрмөдөн чыгарып колдоп, бийликке алып келди. Ишеним артты. Ошондо Садыр Жапаров Кумторду алам деген. Кумторду алам десе күлүшүп жүрдү. Мисалы Адахан Кимсанбаевичтин канчалаган видеолору бар. Ала албайт дегенчи. Алганга возможностубуз жок, утулабыз депчи. Мана алды. Эми күтө турайлы. Эртең чечилет биз тарабы. Ишеним арттыкпы? Болот бардыгы. Неме жаман болуп атат? Айлыктар көтөрүлүп атат, пенсиялар көтөрүлүп атат. Мисал биз дүйнөлүк манабу немеде жанагы армияларды күчтүүлүгүнү эсептегенде биз 3-4 неме өстүк да, жогорулапчы. Тажикстандан күчтүү армия болуп турабыз азырчы биз. Ошондуктан армиябыз байрактарды бирөө алып келгенби? Өзүбүздүн мисал бюджетибиздин эсебинен курал сатып алганбызбы? Мисал 30 жылда болду деп күлүшөт да, болгон эмес эле, Садыр кылды деп өздөрүнчө неме кылган болот, жанагындай шылдыңдагандай болот. Бирок действительно 30 жылда бирөө курал сатып алдыбы? Неменин убагында, Акаевдин убагында канчалаган танктарды сатып берди. Атамбаевдин убагында вертолетторду сатып берди арендага. Ангола, Африка мамлекеттериге. Биз алып атабызбы? Өзүбүздүн эсебибизден алып атабыз. Гум жардам же болбосо башка чет өлкөлөрдөн жалынып барып алган жерибиз жок. Өзүбүз алып атабыз. Бул өсүшпү? Жылышпы алдыңга караган? Туура. Бюджетибиз ар качан неме болуп келген. Дыра болгондо бюджетте. Каны профицитке чыгардыгы? Каны? Азыр дагы өсөт деп атат. Неме бюджетибиз өсө турган болсо, мугалимдерди, врачтарды, журналист бардык немелерди айлыгы көтөрүлөт да. Ошого карап, эми эл баасын берип эле атат, эл түшүнүп эле турат. Буларды эч ким колдобойт. Мен эми аны колдо, муну колдо, бийликти колдо деп неме коем. Бирок эл азыр реально баа бериш керек. Садырга ишенип турса, Садыр Жапаровга, президентибизге, Кудай буйрса, бардыгы жакшы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде президенттин коомдук жардамчысы Айдар Халиков мырза конокто болду. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламат эсен соо болуңуздар.